1924-жылдын ноябрынын алгачкы күндөрү Ташкенттеги Кыргыз гезити чыкчу редакция Ташкент шаарындагы Агартуу институтунда окуп жаткан студент Кусейин Карасаев жана Сыдык Карачев. Сыдык Карачев буга чейин Ташкенттеги аскер окуу жайын аяктап, кедей дыйкандардын кошчу союзунда иштеп калган. Алар гезитке жарыялануучу алгачкы кабарларды жазып жатышат. Ташкенттеги Агартуу институтунун дагы бир бүтүрүүчүсү Осмонкул Алиев. Алы гезиттин алгачкы башкы редактору. Кабарчылары жазган маалыматтарды текшерүүдө. Карасаев бул жерде маалымат чыкканда жанагы Жолдош Лениндин ушундай маалыматы чыгыптыр. Ушуну казактардын эмесин текшерип жүрөт негизи. Ушуну сиз кыргызга айтып туруп текшерип, анан өзүнүн жаңысанга өзүнүн Жолдош Алиев, биздин ошол уездердин баарына маалымат алышыбыз керекпи же мунун баарын гезитте батыра алабызбы? сөзсүз түрдө алышыңар керек. Гезитке батыра албасаңар көбүрөөк санга чыгарабыз. Мына ушул алгачкы чакан жамааттан жалгыз гана Кусейин Карасаевке репрессиядан тагдырдын буйругу менен аман калып, эгемендик бактысын дагы көрүү буйруган экен. Ал эми гезитте расмий иштебеген, бирок ушул 3 инсандай эмгек өтөгөн дагы бирөө болгон. Ал инсан гезитти чыгарууда зор эмгек өтөп, өзү болсо көлөкөдө калчу ролду тандаган. Ал жакта элдер менен байланыш жок. Ишеналы Арабаев. Ал кыргыз тилиндеги алгачкы китепти жазып, элдин сабаттуу болушу үчүн өмүр бою күрөшкөн. Ал эми 1924-жылы Түркстандын борборундагы Казак-Кыргыз илим комиссиясын жетектеп, Кара Кыргыз автономиялуу облусу уюштулгандан кийин Кыргыз бөлүмүнө тунгуч башчы болгон. Ошондой эле Эркин Тоо гезитин чыгарууда дагы башкы уюштуруучу жана жетекчилик милдетти аткарган. Гезитти чыгаруу, таркатуунун башкы идеологу дагы Ишеналы Арабаев эле. Албетте, ал гезитте расмий редакциялык жамаатка кирбегендигине карабай, аны чыгарууда эмгеки зор. Ошентип 1924-жылдын 7-ноябрында Ташкент шаарында алгачкы кыргыздын улуттук тун гезити Эркин Тоо жарык көрүп, кыргыз басма сөзүнүн журналистикасынын таржымалы жазылып баштаган.
Мына ушул туңгуч ГЭС-ТВ'синин ачылышына кыргыз интеллигенциясынын кошкон салымы өтө зор. Мына ошол Октябрь революциясына чейинки эле падышалык Россия империясынын тушунда ушу кыргыз элинин белгилүү уулдары билим алууга дектеп, көздөп, ошол Кыргызстандан сырт Казакстандын жана ошондой эле Россиянын Оренбург, ошондой эле Уфадагы чоң жогорку диний медресе галиялардан окуп келишип, мына ошол алган тажрыйбаларынын натыйжасында жалпы эле ошол Россия империясынын курамындагы түрк тилдүү элдердин басма сөз маданий кызматкерлери жана ошондой эле алардын интеллигенциясы менен байланыш түзүүнүн аркасында ушул газетабыздын алгачкы саны 1924 жылдын 7 ноябрында жарык көрдү. Ушул эркин тоонун жарыкка чыгышы менен биздин алипебиз дагы, энциклопедиябыз дагы, мектебибиз дагы, университетибиз дагы, академиябыз да болгондо ушундай бул эми эркин тоо деп аталып калышы ошол кезде Ташкентте билим алган, иштеген биздин алгачкы интеллигенттерибиздин демилгеси менен, атап айтканда Ишеналы Арабаевдин өзүнүн демилгеси менен коюлган. Ушу кыргыз эли азаттыкка жетти, Улуу Октябрь социалисттик революциясынан кийин теңдикке жетти. Өзүбүз тоолук элбиз. Ушул эркин тоо болсун деп Ишеналы Арабаев койгон. Ошо биринчи бетинде ошол эмне үчүн койгонун бул киши түшүндүрүп жазган. 1924 жылы 7 ноябрда Ташкент шаарында 1000 нуска менен эң алгачкы кыргыздын басма сөзү, улуттук басма сөзү жарык көргөн. Ошондон баштап кыргыз эли өзүнүн гезитине, өзүнүн мындай бир арманын айтчу, өзүнүн сүйүнүчүн, кубанычын айтчу бир аянтчага ээ болгон. 1924 жылы ошол кездеги жапжаш жигит 21 жаштагы Осмонкул Алиев атабыз ошол гезиттин биринчи башкы редактору болуп жарыкка чыгарган экен. Ошол кездеги Ишеналы Арабаев ушундай бир муң кылымдардан бери кыйналган, муң зар көргөн элим кыргыз эли, өзүңдүн гезитиңе ээ болуп атасың, төл башы гезитиңе ээ болуп атасың, ушулуңуз кут болсун, ушул рызкыны, ушул кутту бек карма деп кыргызга мындай насаатын айтып, ошол кезде бир жалындуу сөздөрүн айткан экен. Кара Кыргыз автономиялуу область түзүлгөндөн кийин эле алгачкы баягы институт, баягы өлкөнүн бир өзүнчө мындай бир административдик аймактын негизги иштеринин бири катары биздин эркин тоо гезитибиз де уюштуруу маселеси. Эркин тоонун алгачкы эркин тоо түзүлүп, анан ага иштеп, ким иштейт? Даяр кадрлар жок, ким аткарат дегенде, ошол кездерде Ташкентте окуп жүргөн өзүбүздүн биринчи, экинчи курс студенттери. Жана үчүн Касым Тырынстанов, эми киши ал учурда ооруп, ден соолугуна байланыштуу вет болуп калган, Кусейин Карасаев, Сыдык Карачев, ошол студент болуп жүрүшүп, ушул эркин тоонун жыгышына Ишеналы Молдеке башында туруп макала жазып, биз эңсеп жүргөн эркин элбиз, биз атыбызды эркин тоо коебуз деп, эркин тоо деген атты жазып, анан башына ким биринчи редактор Осмонкул Алиев редактор кылып, анан ал киши кичине ошол мурдараак окуп билим алып калган киши болгон, ошону башына редактор кылып, Сыдык Карачевди секретарь кылып, Кусейин Карасаевди корректор кылып, ошол эле мезгилде өзлөрү кайра тиги кабарчы болушуп, анан Ишеналы Молдеке башында туруп, ушул эркин тоо газетасын чыгарган. Октябрь күлүмсүрөп келген кези, энчисин өз-өзүнө берген кези, мурунку чынжыр курган душмандарды ичинен келей тартынып терген кези. Өзүнүн туулган күнү деп 7 ноябрды дайындап алган. Кийин кыргыз эл акыны болгон Аалы Токонбаевдин Ташкенттеги студенттик жылдарында жазган алгачкы ырларынын бири. 70 жыл бою өмүр сүргөн Совет доорунда бул саптар кыргыз адабиятынын тун чыгармаларынын бири катары таанылып, ар бири мектеп окуучусуна чейин жеткен экен. Анын багындагы бүгүн сөз болчу эркин тоо менен
Эшеналы Арабаев ачкан. Бүгін келе орын алған кези, бірдешіп қайрат танып қалған кези, Ақсүйек капиталдың ұрығына айықпас қарадары салған кези. Ошол эле биринчи санда мына кыргыз элинин көрүнүктүү уулдарынын бири мамлекет түптөшүлөрүнүн бири Жусуп Абдрахманов дагы өзүнүн кайрылуусу менен чыккан. Мына канчалаган мезгил өтүп быйыл 95 жылдыгын белгилеп аткан газета бүгүнкү күндө ошол өзүнүн орду тарыхый жактан дагы өзүнүн салмагын көрсөтүп турат. Анткени мына биз ал кездеги маалыматтардын баардыгын ошол 24-жылы газета чыгып турган убакта биз өзүнчө Кара Кыргыз автономиялуу облус болуп өз алдынча автономияга жетишкен мезгилибиз болчу. Ошол тарыхтардын баардыгы ушул гезит бетинде жарыяланган. Ошол убактагы караңгыдан жарык умтулуп аткан кыргыз эли дагы өз сабатын ачууда бул газета эң эбегейсиз роль ойнодо. Ташкентте чыгып калышынын себеби ошол убакта жанагы Кара Кыргыз автономдуу областын түзүү жөнүндө СССРдин Борбордук аткаруу комитетинин чечими чыгып калат эмеспи? Анан ошондо Түркистан республикалары өз-өзүнчө бөлүнөт. Өзбектер, казактар, биз өзүбүзчө кетебиз. Анан ошондо Кара Кыргыз автономдуу областы болгондон кийин анын партиялык, советтик, аткаруу органдарынын бир басма сөз органы болуш керек деп туруп Эркинтоо чыккан. Ошондо 1000 нуска менен чыккан, Ташкентте чыккан. Себеби дегенде ал убакта Бишкекте андай шарт болгон эмес биякта чыгарууга. Биринчиден кадрлар жок болгон, экинчиден да техникалык каражаттар болгон эмес. Көп маселелер уюштуруу жагынан ушундай маселе болуп калып, Эркинтоонун алгачкы 6 саны Ташкентте чыккан. 7-чи санынан баштап Бишкектен чыга баштаган. 20-кылымдын 20-жылдарынын башындагы кыргыз элитасынын алдыңкы өкүлдөрү Эшеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Абдикерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов жана Осмонкул Алиев сындуу кыргыздын белдүү азаматтары башында турган интеллигенция. Алар замандын агымын, элдин үмүтүн туя билип, өз улутунун келечегин Совет өкмөтү менен тагдырлаш болушун, ошондой жолдо гана өз ордун табарын так билишкен. Натыйжада 1924-жылы 14-октябрда Кара Кыргыз автономиялуу облусу уюшулуп, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 20-кылымдагы жаңы этабы башталган. Автономия бийлигинин алгачкы буйруктарынын бири элдин улуттук гезитин чыгарууга арналган. Натыйжада облус менен дээрлик жашташ алгачкы гезит жарык көргөн. Биз албетте билебиз, ушул газетабыз 90 жылдык байсалдуу жолунда көптөгөн биздин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөгөн, ошондой эле алгачкы биздин советтик доордогу, совет коомундагы совет адабиятынын түптөөчүлөрү болгон акындарыбыз, драматургдарыбыз, жазуучулардын баардыгы ушул Эркинтоо газетасынан өсүп өнүп чыгышканда, учуп чыккан. Бирок алардын көпчүлүгү бүгүнкү күнгө чейин баягы ошол убакта түптөгөн Эшеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов сыяктуу репрессиянын капшабына калышкан. Биз албетте көп интеллигенциябызды билебиз, ошол эле Базаркул Данияровду, Осмонкул Алиев тууралуу, Касым Тыныстанов тууралуу. Ал эми алар менен чогуу үзөңгүлө иштеп, алар менен чогуу газета чыгарып, алар менен бирдей китептерин сынайтып чыккан тың дагы биздин агартуучуларыбыз болгон. Бирок ушул кезге чейин көмүскө алып келгенбиз, ошолорду таап чыгышыбыз керек. Мына мен алардын бири мына былтыр чыкты. Байсерке Калпаков деген белгилүү ушул агартуучу, адабиятчы киши болгон. Мына агартуучу жана кылым кырыйында агарчы адабиятчы деп былтыр китеп чыкты. Бул Байсерке Калпаков 1925 жылдан 27 жылга чейин Эркинтоо газетасын чыгарууга жооптуу болгон. Ошол Эркинтоо газетасынын бетине Чалкан деген атайын бурчтарды ачып, фелетондорду жарыялап турган. Кийин ошол Чалкан бурчунан чыгып отуруп, мына кыргыз басма сөзүндө белгилүү болгон Чалкан журналы түптөлгөн. Мына ошондуктан биз ушу бүгүнкү күнү 95 жылдыгын белгилеп жаткан бүгүнкү кыргыз туусу, мурдакы Эркинтоо газетасынын чыгаруучулары болгон, көмүскө алып келген, эмгеги сиңген адамдардын ысымдарын алып чыгып биз жайылтышыбыз да керек. Анткени аларда чоң көптөгөн тажрыйба, көптөгөн материалдардын баары ал жерде турат. Эркинтоонун алгачкы сандарын чыгарып өтө оор болгон. Бул Сыдык Карачев деген жооп катчы болуп, ушундай бир Эшеналы Арабаев өзү редакторлоп, абдан кыйынчылык менен чыгарган. Кусейин Карасаев корректору болуп,
жана Мамасалы Абдукаримов деген эл жазуучубуз ошондо жаш бала экен, ушул баланын колу периште деп ошол Ташкенттин көчөлөрүндө биринчи тараткан чоң сүйүнүч болгонун ошол Кыргыз Тусунун 80 жылдыгында мен китеп жазып ошондо толугу менен айттык эле. Bir 1924 жылдын 7 ноябрь күнү Кыргыздын туңгуч гезити Эркин Тоо жарык көргөн. Бул датаны анын авторлору менен демилгечилери Улуу Октябрь революциясынын 7 жылдыгын майрамдоо менен байланыштырууну каалаган. Анткени туташ сабатсыздыкты жоюу менен элибиздин дүйнөлүк картадагы өз ордун табуусуна дагы дал ошол 17 жылдагы революция жол ачканы менен түшүндүрүлгөн. Аалы Токомбаевдин Октябрдын келген кези деген ырын башкы бетине ошондой эле максатта жарыялашкан эле. Ошентип кыргыз басма сөзүнүн тарыхы жазылып баштаган. Баса биринчи гезиттин тили кыргызча болгону менен арабий арабча болгон тура. Анын себеби совет мезгилине чейин билим алган интеллигенциянын араб тилинде каттанып, улуттун өзүнүн арабий болбогондугу. Ал кезде казактарда 40тан ашык кесип чыгып турган. Тилчи, көмөк, казак, ошондой эле 21-жылы Ак жол деген газета, Шолпан деген журналдар, Айкап деген газеталар, мына канчалаган газеталар чыгып турушкан. Мына ошол газеталарга биздин жанагы агартуучуларыбыз ошол өзлөрүнүн ырлары, өзлөрүнүн аңгемелерин жазган. Бирок ошол материалды берген кыргыз инсандарынын бардыгы ошол Кыргызстан ичинде эмес, ошол сырттан окушкан. Жанагы Казакстандын медреселеринен, ошондой эле жанагы Уфадагы медресе Галия жана Оренбургда медресе Хусейнадан окушуп, жанагы татар, башкырт, түрк тилдүү элдеринин инсандары менен, агартуучулар менен чогуу ал кезде шакирттер деп айтчу, биргелешип, алардын баардыгын карап көрсөк, мисалы медресе Галиядагы, Уфадагы ошол окуган студенттердин, шакирттердин ысымдарын карап көрсөк, ошо башкырттар, татарлар, казактар, кыргыздардын ичинен баардык ошол жерде окушкандар өз тилинде алгачкы алипелерди, алгачкы билим берүү китептерин жазышкан мыкты агартуучулар болушкан экен. Демек, бул жерден караганда ошол жалпы эле Кыргызстан эмес, ошо түрк тилдүү элдеринин түрк дүйнөсүнө билим нурун чачкан медресе Галия болгондугун байкасак болот да. Ошол кезде биригип алып, ушул газета ачууну дагы алар болжоп чыгарышкан. Анткени андан кийинки Совет доору орногондон кийин 1921-жылы ушул Казак Ташкент шаарында Казак-Кыргыз агартуу институту ачылып, анда окушкан кыргыз студенттердин ичинен студенттердин арасында атайын дубал газет ачылган. Анан драма кружок ачылган. Драма кружогун казактарга берген. Ал эми Стен газетанын редактору Касым Тыныстанов, чыгарууга жооптуу Осмонкул Алиев болгон. Мына ошол Тыныстанов, Осмонкул Алиевтер Ташкенттеги Кыргыз-Казак агартуу институтунда окуп жаткан мезгилде эле газета чыгаруунун тажрыйбаларын үйрөнүп келишкен. Дубал газеталар чыгарып. Анан ушул алгачкы төл кесибибиз эле кыргыз тилинде чыккан газета, ушул Эркин Тоо газетасы болуп саналат. Ленин 17-жылы революция жасаганда эмнени биринчи алгыла дедиле? Эң биринчи басма сөз органы. Прессаны алыш керек, банкты алыш керек деген сыяктуу маселе да. Жашоо адамдын андан аркы өнүгүү тенденциясы, өнүгүү концепциясын аныктай турган маселе ушул басма сөз органдары да. Ошол аркылуу а кезектердеги негизги маселе элге маалымат берүү болчу да. Ар кайсыл жерде жаткан, ар кайсы октуда жаткан кыргыз элине кандай маалымат бериш керек? Эмне аркылуу бериш керек? Анда телевидение жок, радио жете элек, зым тартыла элек. Жалгыз мүмкүнчүлүгү бар орган массалык маалымат каражат, элге маалымат бере турган каражат ушул гезит болгондо. Ал прокуратура, министерство, ал башкалар ал жерде ал бир чакан, бир багыттагы ишти, бир тармакты тейлей турган, мисалы үчүн министрликтер. А жалпы элге маалымат бере турган. Мына биз өзүнчө мамлекет болуп атабыз, өзүнчө эл болуп атабыз. Керегибизди жайып атабыз, түндүгүбүздү көтөрүп атабыз, туубузду эми аныкташыбыз керек, гербибизди аныкташыбыз керек деген сыяктуу маалыматтарды бериш керек болгондо, биз өзүнчө эл болдук кыргыз. Биз казактардан башка элбиз.
Анткени мына өзүңүз жакшы билесиз, 1920-жылдары элементарный нерсе, эң жөнөкөй нерсе биздин илим комиссиябыз болгон эмес да. Китеп жазалы дейт, аны бир илимий орган, мекеме жетектеш керек. Материал чогулталы дейт, аны да бир мекеме жетектеш керек. Ошо 20-жылы биз элибиз биздин өлкө мындай автономиялык область түзүлүп элек, эчтекебиз жок, жайдак жерде турганда казактар менен бирдикте билим комиссиясы түзүлгөн. Биз ошо кыргыздар, кара кыргыздар, казактардын составында болгонбуз. Билим комиссиясы. Анан 24-жылы академиялык комиссия болуп, өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө жанагы иштерди жүргүзүп, уюштур иштерин, элден мындай элге китеп жазуу, кыргыз тили боюнча китеп жазуу, бөлөк китептердин баарын которуу, элдик өзеги чыгармачылыкты жыйноо жөнүндөгү маселелердин баардыгы ошо 24-жылдан баштап көтөрүлө баштайт. Ага чейин биз казактардын тутумунда болгонбуз. Ошо казактардын тутумунан бөлүп чыккандагы Шеналы Арабаев болгон. А киши 24-жылы Түркстан АССРнин эл комиссарлар советинде доклад жасап, атайын чоң доклад жасап, кыргыздар казактардан өзгөчө эл, башкача эл, тили башка, жакын болгону менен ошондуктан өзүнчө билим комиссиясы болуш керек, академиялык борбор түзүлүш керек деп атып, ушу Шеналы Молдеке бөлүп чыккан ал кезектерде, көрдүңүзбү? Анан ал кезектердеги негизги маселе мына билим комиссиясын түздү, ал эми жанагындай бир тармактын ишин жасайт. А жалпы элге маалымат бериш үчүн, жалпы элди өзүбүздүн республикада, өлкөдө, областта болуп аткан маалыматтар менен тааныштырып туруу үчүн сөзсүз түрдө жанагындай басма органы керек болгон. Ошон үчүн ушул максатта баарынан мурда, Манас айт дегендей, баарынан мурда ушул эркин тоонун түзүлүп калышы. Мына 24-жылы октябрда чек аралар бөлүнүп, биз өзүнчө Кара Кыргыз автономиялык область болуп атсак, ноябрда гезитибиз чыгып атат, көрдүңбү? Кандай оперативдүү кызмат. Бир айдын ичинде Кара Кыргыз автономиялык областынын биринчи басма органы катары эркин тоону чыгарып атат. Sen el üçün ene boldun, oygottun. Sen ерлерге терең акыл ойлоттуң. Sen булбулга сайрай турган үн болуп, sen жаштарды көкөлөтүп ойноттуң. Сенин алтын барагыңды биринчи адабият музейине коймокмун.